Бул жерде биринчиден мыйзам бузуу деген бул каналдын боюна охранный зона деген бар, корук зона. Ошол корук зонага курулуп калган. Биз ордунда текшерип келгенде эч кандай документтерди көрсөтө алган жок архитектурадан. Ошол себептен 2018-жылдын 10-апрелинде биз тараптан текшерүү акты жана предписание берилип, бул жердин хозяйынын ээсине эскертүү баракчалар берилди. Бүгүнкү күндө чаралар көрүп жатат. Суу корук зонасы деген мыйзам бар да. Суу корук зонасы болгондо бул каналдан 30 метр аралыкта болуш керек. Бул ошол өзүңүздөр көрүп тургандай, мына суунун үстүнө эле бетондон куюп, мынтип колонналар тургузуп, курулушту куруп салган да. Жалпы эле ушул Кыргызстанда жашап жаткан ар бир кыргызстан жаранына айта кетчү нерсе, биринчиден бул кимде ким кандай курулуш кылса дагы мыйзам чегинде алдын ала архитектуралык документтерди даярдап, ошол тийиштүү жерлерден, тийиштүү органдардан ошонун негизинде, проекттин негизинде гана, курулушка уруксаттын негизинде гана курулуш иштерин жүргүзгөнгө ошону айтып кетет элем. Ошондо жүргүзсүн. Себеби мыйзам баарыбызга бирдей, мыйзамга баш ийишибиз керек.